Эфирде Күнөзөк программасы менен Шайырбек Эргин, кеч жарык, урматтуу көрөрман. Кыргызстанда акыркы 6-7 жылдан бери кеп болуп, бирок ордунан козголбой келген коопсуз шаар долбоору эми козголгону калды окшойт. Бүгүн тактап айтсак, бул тендерди утуп алган Орусиянын Вега компаниясы менен Кыргызстандын байланыш маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин ортосунда бул долбоордун биринчи этабын ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлду. Биз бүгүнкү бетме талкуубузда ушул коопсуз шаар долбоорунун күнгөй тескейин жана анын алкагында аткарылчу реформалар тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана жол коопсуздугу кыймылынын төрайымы, Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Чынара Касманбетова, ошондой эле республикалык май башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары коомдук активист Касымбек Райымкул уулу бизге экинчи студиядан кошулуп турмакчы. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы? Сөздү мына Абдувахап мырза сизден баштасак, мына белгилүү болгондой бүгүн ошол коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлду. Ошонун алгачкы этабын эми ишенсек болобу бул долбоор ишке ашаарына? Жеке мен өзүмдө күмөн бар да. Анткени бул башынан баштап ошо тендер жарыяланганда эле, ошо тендер болуп атканда эле шарттар өзгөрүп кетти. Бир компаниянын кызыкчылыгына карата кээ бир эрежелер бузулуп атат деп жарандык коомдун өкүлдөрү жана мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү айтып чыгышкан. Тендер болгондо да айтып чыгышты, бул туура эмес болду, өтө көп мыйзам бузуулар болду деп. Анан тендер бүткөндөн кийин соттошту. Анан бүгүн ушул компания берип атат, уткан компания. Бирок бул компания жөнүндө маалымат чыкты да тендер болгондон кийинчи. Булардын мурун тажрыйбасы болгону менен ошол атайын өзүнүн ошо каражаты жок да. Анан мен өзүм жеке ушуга ишенбей турам да. Негизи эле өзү коопсуз шаар деп ат аталып тургандан кийин бул коопсуз шаар маселесин шаарлар чечиш керек болчу. Мэриялар өздөрү кылыш керек болчу. Анткени мэриянын ичи чогуу кыла турган толку иштери бар ал жерде отодочу. Ошол мэрияга ар мэрияга берсе алар өздөрү кылмактан, ошо балыкчы шаары кылып алды деп эле бир жакшына ишке ашып атпайбы? Касымбек мырза, сизге сөз узаталы. Сиз кандай ойлойсуз? Эми ишенсек болобу долбоор ишке ашаарына? Бул коопсуз шаар деген жалаң эле Бишкек шаары, Жол Бозок, Балыкчы шаары же Ош шаарына тиешелүү эмес. Бул деген бул Кыргыз Республикасынын аймагына тиешелүү болгондуктан аты коопсуз шаар болгон менен бул Кыргыз Республикасынын территория аймагында боло турган, ишке аша турган иш-чара эле. Ошол себептен бул жалаң бир шаарга байлаганга туура эмес. Экинчиден, эгерде кол коюлуп, иш-чара жүрүп кетсе ишке ашат. Бирок эмнегедир бул азыркы утуп алган компания жөнүндө дагы булардын тажрыйбасы жок, же болбосо каржылык маселелери чечилген эмес деген дагы көп сөздөр чыгып кетти да. Анан мен айтайын дегеним, мына канча жылдан бери коопсуз шаар ишке ашпай атат. Бирок тилекке каршы мына ишке ашпай аткандыгынын жоопкерчилигин тарткан бир аткаминер же болбосо мамлекеттик кызматкер жок болгондугунда болуп атат да. Анан азыр дагы эми муну мен да көзүм жакшы жетпей турат, муну ишке ашып кетерине. Өзү негизи бул ишке ашыш үчүн бир саясий эле мындай чечкиндүүлүк керек эле. Биздин мамлекеттик башчынын же болбосо өкмөт башчысынын эле ушунчалык бир саясий чечкиндүүлүгү керек эле дагы. Керек болсо биздин парламент аркылуу мыйзам чыгарып, коопсуз шаардын ишке ашырып кетүүсүнө мыйзам чыгарып, ошо мыйзамдын негизинде тендери жок эле ишке ашырып кое турган мүмкүнчүлүк бар эле. Билбейм эмнегесир бул ишке ашпай келет. Ошон үчүн мен дагы ишенбей турам да азырчы. Рахмат. Чынар айым, сиз кандай ойлойсуз? Ишенсек болобу? Менимче бул проект негизи чатак менен башталып атат. Чатак менен коштолуп жүрөт да башынан баштап. Анан ушундай чатактар коштоп жүрөт го далайга чейин деген ой бар. Бирок бул проект сөзсүз түрдө керек. Муну эмне болсо дагы мамлекет ишке ашырышы керек. Демек дагы эле улана берет мындай чатактар уланышы мүмкүн. Азыр эле мына сөз кылгандай, эгер соттун чечими даана чыга элек болгондон кийин договорго бүгүн кол коюлуп атса, кийин дагы бир суроолор пайда болсо деле эки тараптан чыр-чатак чыгышы мүмкүн. Абдувахап мырза, мына бир тендери жок эле мыйзам кабыл алып өзүбүз жасап койсок болмок деген ой айтып атпайбы Касымбек мырза? Ошол сиз кандай ойлойсуз? Ошол мүмкүн беле? Мүмкүн болчу. Анткени буга чейин Huawei менен тендер жок эле кылышпадыбы? 60-50 миллион доллардан өтсө тендер чыгат деп өкмөт өзүнүн токтому менен бере алат деп. Бул жерде өкмөттүн эң бир чоң кемчилиги башында бул тендерди ачык кылышкан жок.
өтө аз фирма, 3 гана фирма катышты. 2 фирма бир Кыргызстан. Эгер буну бир эл аралык уюмдарга мисалы үчүн бергенде, алар чоң кылып дүйнөдө ошо тажрыйбасы көп, өзүнүн компаниясын ат үчүн күрөшкөн, ар дайым мындай порядочный, жакшы фирмалар келип кылмак да. Аларга даже маалымат да жеткен жок да. Менимче ошо башынан баштап эле бул туура эмес баштады. Тендерде кичине 3 гана фирма катышты. Керек болсо Япония, Корея, Сингапурдун фирмаларын чакырса, болмок да. Чынар айым айтсаңыз, ошол эмне үчүн ишке ашпай келди буга чейин? Же кайсы бир кызыктар тараптар барбы муну ишке ашпай атышына? Мен ушуга кайтып келем, бирок бул сөздү азыр булап кетет элем. Чынында эле биз дагы наблюдательный советке кирип калдык, ошо тендердин акыркы бул проект тендер боюнча. Ошол жерден биз да айтып аттык, эмне үчүн катышуучулар аябай аз. Мисалы, керек болсо биз бейөкмөт уюм болсо деле, бизге Британиядан кайрылган эксперттер келген, өткөн жылы келишкен. Алар ушул проект менен кызыгып, силер даярсыңарбы же жокпу деген да маселени карап көрүштү. Ошол кезде эле айтып аткан аябай көп суроо экен. Бул проектти азыр ишке ашырууга даяр эмес экенсиңер. Муну постепенно аябай даярдаш керек. Ушу мыйзам тарабынан дагы деп айтышканда, и алар да кызыктар болчу, чоң крупный компаниянын өкүлдөрү болчу. Биздин өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугуп кетишкен. Анан жада калса алар деле аларга деле маалымат жеткенге деле үлгүргөн жокпуз да. Чынында эле информацияны кенен таратып, болушунча көп сунуштарды алса да жакшы болот. Демек, бүдөмүк бойдон калган турбайбы? Бүдөмүк демейт элем, бирок өтө чукул убакытта өткөрүлдү. Информация абдан аз. Эми чынында айтсак, может быть, мындай чакан чөйрөдө билинип калды. Жыйынтык качан өтөт, кайсы этап менен, кайсы документтер, буга баарына даярдаш үчүн дагы көп убакыт талап кылынат да. Анан Касымбек мырзага сөз узаталы. Каске айтсаңыз, ушул Кыргызстан чынында даяр эмеспи бул долбоорду ишке ашырганга? Жок, бул даяр эмес деп айтышка болбойт. Анткени дегенде эми Кыргызстанда Кудайга шүгүр мына техника деген өсүп калбадыбы? Бул деген коопсуздук шаар чын-чынына келгенде өтө мындай бул проект өзү пайдалуу проект болуп эсептелет да. Анткени дегенде эмне? Жол эреже бузуучулар көп, ал көбөйө берет. Ал жол эреже бузуучулары ушул жанагы коопсуздук шаар аркылуу акча көбүрөөк түшөт. Менимче бул коопсуз шаардын ишке ашпай атканынын себеби ушул жерде көп пайданы бир кандайдыр бир бөлүшүү болбой аткан деген менде бүдөмүк ой турулат. Биринчиден, экинчиден биздин Кыргызстан даяр эмес дегенге мен кошулбаймын. Бул даярдык деле бар. Бул Кыргыз мамлекети, Кыргыз өкмөтү ушул коопсуз шаарын өзү ишке ашырса, бул пайдалуу долбоор болмок. Ошол себептен мен азыр деле кеч эмес. Эми азыр утуп алды, азыр кол коюлду деген келе турган болчу болсок, булар соттошуп башталбады беле. Эгер биринчи инстанциядагы сот ута турган болчу болсо, экинчи бар. Анан кийин жогорку соттук бар. Жогорку сот ошол акыркы чечим болуп даттануулуга жатпайт демейинче бул ишке ашпайт. Азыр кол коюлат. Соттошуулар уланып, тоскоолдуктар боло берет сот тарабынан. Тоскоолдук боло берет. Анткени деген соттошуп атпайбы? Анан азыр биринчи инстанцияда уткандан кийин эле кол коюп калса, экинчи инстанцияда өткөндөн кийин апелляциялык же болбосо кассациялык апелляциялык инстанциянын жеңгенден кийин анда күчүнө кирмек да. Азыр менимче биринчи инстанциядан кийин эле кол коюлуп атышы дагы бул бүдөмүк болуп атат да. Бирок Кыргызстан даяр, Кыргызстан мамлекет, өкмөт колго алса эле бул ишке аша турган нерсе да. Мен да кошуп кетет элем, мамлекет даяр деп атабыз, бизде баардык мүмкүнчүлүк деле бар деп атабыз. Бирок эмне үчүн биздин өкмөт эгер даяр болсо, бул проектти өзү деле мындай иштеп чыгып, момундай болот деп өзү мындай так айтпайт. Эмне үчүн биздин өкмөт алмашкан сайын бирөөнүн политикасын бир өкмөт улантып кетпейт. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн политикасы менен чыгат. Ошон үчүн бул жерде өкмөттү деле биринчи учурда өзү дагы жоопкерчиликти алыш керек. Чынында эле өкмөттө иштеген команда болобу, же башчылары болобу, же баары чогуубу ушуну ишке ашыра албайт дегенди биз моюнга алышыбыз керек да. Өткөн өкмөт болобу, бул болобу, баары бир бизде биз ошого даяр эмес экенбиз. Эмне тоскоол болуп атат ошону ишке ашпай жатканда эми? Бул жерде дагы бир суроо бар. Негизи жалпысынан ала турган болсок, глобалдуу деңгээлде мындай проекттер башка өлкөлөрдө өтө чоң каражат менен коштолуп жүрөт. Бул проект өтө чоң каражатты талап кылат, келишим дагы алып келет. Эгер ушуга чейин бир жыйынтыкка чыкпай атсак, ушундай бүдөмүк чынында эле пайда болот, жөнөкөй жаранда да пайда болот. Бул жерде бир пайда келишимди бөлүшө албай аткандыр. Кайсы жака кетет ал? Же болбосо
бир каражат келсе аны ошо кандай колдонобуз деп чече албай атабы деген бир бүтөңүктөр бар деген ойго кетебиз Мен да. кошуп коеюн. Биринчиден бул сөзсүз керек. Анткени азыркы маалыматтарга караганда күнүнө жол кырсыгынан 3-4 адам өлөт экен. Эгер биз ушул долбоор менен бир адамдын өмүрүн сактап калсак да бул чоң нерсе. Экинчиден ошол такталбаган ошол социалдык сеттеги маалыматтарга караганда ошо жолдо турган баягы гаилерден бир жылына 1 миллиард сомго чейин акча чогултушат экен. Жөнөкөй сержанттан баштап эң жогорку жетекчисине чейин бөлүшөт ошол акчаны. Көмүскө. Ошолор атайын саботаж кылышы мүмкүн да, өткөрбөй үчүн. Анткени алар чоң коррупциялык схема менен келип аткан акчадан алышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде сөз саботаж да болушу мүмкүн. Анткени атайын ушундай чоңураак фирмаларды чакырбай, ачык кылбай, жабык түрдө кылып, мындай кыскараак кылгандай алып, жана бул анткени карап көрсөк, бул биз Тажикстандан өзүбүздү өскөн мамлекет деп эсептейбиз, бирок Тажикстан киргизгенине көп жыл болду муну. Казакстанда мына болуп атат, анан эң башкысы тартип болуп атат. Бул жерде мамлекеттин имижине зыян келип атат. Канчалаган кырсыктар болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде өкмөттө бир адам жоопкерчиликти өзүнө алыш керек болчу. Бул жерде биз башынан айттык эле, өкмөт келгенде кылабыз деди. Азырынча өкмөттүн бир бетине кармай турган жалгыз проект ушул болчу долбоору. Ушундой кыла албай атат. Эгер андай кылбаса, бул өкмөттүн деле мындай өмүрү кыска болуп калат да. Касымбек мырза, айтсаңыз, мына май тармагындагы бир көмүскө схемалар тууралуу сөз болуп кетти. Чын эле ошондой жагдай барбы? Сиз май тармагында көп жыл жетекчи кызматтарда иштедиңиз. Эми азыр биздин депутатыбыз, урматтуу депутатыбыз май кызматында кандайдыр бир жанагындай бир акча чогултуу же миллиардтаган акча чогултуу бар деп айтып калды. Мен ага кошулбайт элем. Анчалык миллиардтаган чогултуулар жок. Мен кесе айта алам аны. Кандайдыр бир убакыттар, кандайдыр бир бар, анчалык көп эмес, бирок бар. Бир кызматтарды аткарыш үчүн же болбосо айталык, мисалы райондук деңгээлдеги май кызматкерлери ошол жердеги мисалы эгерде бир райондук ички иштер министрлигине керектүү бир транспорт таап калыш керек болсо ошондойго жардам берген убактар болгон. Азыр да балким болуп калган болуш керек. Бирок мындай акча чогултат деген мындай анчалык деген жок. Ал эми бул жанагы биздин тиги демек саботаж жок деп ойлойсузбу? Саботаж болгон жок деп айтасыз? Андай жок. Мен аны кесе айта алам, андай жок. Рахмат. Ал башка бир кандайдыр бир жана айтып атпайбы, тоскоолдук болгонуна бир себеп бар да. Бул жерде айтып атпаймынбы? Булар да айтып атат, мен да айтып атам. Бул жерде саясий эрк керек. Азыр өкмөттүн башчысы жаңы келгенден кийин убада бергенден ошол убадасын аткарыш керек болчу. Ошол демек убадасын аткарбагандан кийин бир кандайдыр бир дагы тоскоолдук бар да, бирок мен ошону айта албайм да кандай тоскоолдук болгонун. Рахмат, биз бир аз рекламалык тындыгуу жасап алалы, анан кайра кайтып келебиз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Абдубакат мырза, айтсаңыз, эми эмне кылыш керек? Бул ушинтип эле жүрө беребизби? Буну ишке ашырыш керек. Азыр көрүш керек. Мен ойлойм, азыр өкмөттөн бир адамга жоопкерчилик жүктөш керек. Бул жерде баягы жалпы көпчүлүктүн жоопкерчилигине маселе чечилбей тура берет да. Премьер-министр же вице-премьер-министр же бир министр өзүнүн мойнуна алыш керек да. Ошо айтыш керек, сен аткарсаң аткар, аткарбасаң анда жумуштан кетесиң деп. Анткени бул жерде саясий эрк керек да, айтып кеткендечи. Бирөө мойнуна жоопкерчиликти алып туруп, иштин кызыксыздыгын ошону бүткөрүш керек. Туура, кээ бир убакта риск барышы мүмкүн. Бирок бизге кайрылса, мисалы, жогорку кеңеш ар дайым даяр, кайсы жагынан болсо колдоп беришке, мисалы үчүн. Мыйзам өзгөртүү керекпи, башка керек болот, анткени биз дагы баардыгыбыз ошого кызыктарбыз тезирээк келгенге бул долбоордун. Жогорку кеңеште бир канча жолу бул маселени карадыңыздар, көтөрдүңүздөр, бирок андан кандай болуп атат деп мына ушулдан биздин үмүтүбүз чоң болчу, бирок башында айттык, мына туура эмес кылдыңар деп. Азыркы өкмөттүн ошол өкмөт иштеген, ушул тармакта иштеген адамдардын деңгээлинин төмөндүгү көрүндү да, ушул тендер өткөргөндөн элечи. Чынырайым айтсаңыз, сиз деле ушул бир кездеги мурдагы аталышындагы акылдуу шаар долбооруна сиз дагы катышып жүргөнсүз, аралашып жүргөнсүз. Эмне кылыш керек эми бул долбоор? Ушинтип эле бирде ат өзгөрүп, бирде соттошуп эле жүрө беребизби? Мурдагысына биз мындай түздөн түз катышкан жокпуз, бирок бул акыркы өткөн тендерде биз в качестве наблюдателя катыштык. Наблюдатель болгондо без права голоса, то есть биз голосовать эте албайбыз. Биз как мониторинг өткөзүп кабыл алып турдук. Эми мен айтат элем, албетте эми бул кандай болгон учурда дагы өкмөт бул ишти жыйынтыгына чейин жеткириши керек. Айрыкча азыркы абалда, мисалы, бул ГОБД дагы азыр реформация болуп, 2 жылга стратегия жазылып, сунушталып, ал дагы колдоого президент тараптан алып, мына ишке киришебиз. 2 жылдын ичинде мындай өзгөрүү болот деп атабыз. Алар ошол болуп аткан өзгөрүүлөр дагы бул шаарга дагы барып бир жерден кошулушу керек да.
патрулдук милиция даярдалып атат. Бул коопсуздук шаары иштейт деп, мисалы Бишкек шаарында инфраструктура иштерин жакшыраак алып барышты. Быйылчы ушул көбүрөөк көрдүк да, жолдор оңоло баштады, светофорлорду кое башташты. Буга чейин көп жыл бою эле былк этпей эле кандай абалда эле инфраструктура. Эми ошол проект түрткү берди да. Ал иштер дагы биргелип жыйынтыкка чыгышы керек да, ошол коопсуздук шаар деген проектке кошулушу керек. Эми бул өкмөттүн жоопкерчилиги жыйынтыкка чейин алып барыш керек. Эми биз айтып эле атабыз, эч ким жоопкерчиликти албай атат деп. Буга чейинки өкмөттөр ошолордун жоопкерчилигинде болчу да, алардын мойнунда болчу. Командасы премьер-министрдин, правительствону жетектейт. Эми буга чейин эч ким жооп бербесе, анда биз ушундай эле чайналып дагы бир топко чейин барышыбыз мүмкүн. Абдувахап мырза, айтсаңыз, ошол тоскоолдуктар бар деп атпайбы, Касымбек мырза? Кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн эми? Ушул долбоорду ишке ашырууга бир тоскоолдуктар, кандай тоскоолдуктар бар? Мен ойлойм, негизи бул жерде ачыктык жоктугунан болуп атат да. Маалымат эгер баардык нерсени ачык кылып, прозрачный деп коет, ушундай турса баары ачык өтмөк элдин көзөмөлүндө. Эң чоң көзөмөл жарандык коом менен мамлекеттик эмес уюмдардын көзөмөлүндө болуп калса жакшы болмок. Анан тоскоол эми булар ошол аткарып аткан адамдардын деңгээлинин төмөндүгү да. Ушул региондо, Борбор Азия регионунда Кыргызстан эле калды окшойт бул долбоорду ишке ашырбаган. Мына Тажикстан ийгиликтүү иштеп атат, Казакстандын бир канча шаарында иштеп атат деп атабыз. Тажикстан бир жылда эле мына $55 миллион акча чогултуптур ошол айып, жол айыптарынын эсебиненчи. Дүйнөдө көп эле өлкөлөрдө бул ишке ашып калды. Эми дагы канчанга чейин жүрүшүбүз мүмкүн эми ушинтип? Сиздин оюңузча? Эми биздики негизи азыркы өкмөттүн сөзү боюнча эмки жылдын жарымына чейин, ушу эмки жылдын ортосуна чейин ушул проект уже биринчи фазасы иштей баштайт деген убадасы бар да. Эми эгер аткарылса аткарылды, аткарылбаса анда айрыкча бул сот иштери дагы улана берген болсо, анда бул дагы бир нече жылга барышы мүмкүн. Мына Балыкчы шаарын айтып өттүк, Балыкчы шаары өзү эле өз күчү менен, мэриянын күчү менен ишке ашырып койду деп. Ага мындай байкап көрдүңүздөрбү? Кандай ушул шаарда кандай ишке ашып атат? Биздин байкаганыбыз бар, биз барып мындай иликтөө салып келдик. Негизи ал тараптан мэрдин өзүнүн ошолорки чечкиндүүлүгү бизге чоң кубат берип атат да. Анткени ал мэр өзүнүн күчү менен өзү кандай түшүнгөн болсо, могу проект мындай иштеши керек эле, мындай элементтери бар деп ошолордун баарына даярдык келтириптир. Ошол эле инфраструктура, шаарды жарыктарын жакшы коюптур, чийиндерди коюп, инфраструктураны даярдаган. Ошол эле өзүнүн бюджетинин тарабынан видео камераларды коюп, пилоттук тесттик система менен иштетип көрүп атыптыр да. Бирок ал жерде бир чоң маселе пайда болуптур. Бул системаны эми Бишкектеги проект башталды элек болсо, ал кантип келип кошулат деген, кайсы жагаттан, анан кайсы база бир болуш керек. Базаны эгер Бишкектеги МВД өзү даяр болуп, өзү уруксат бермейинче ал системада иштей албайт экен. Бирок ушул мисал көрсөтүп атат. Жасап койду. Ооба, шаар өзү жасай алат. Талаптарына жооп берет ошол долбоор. Талаптарына жооп берет экен. Аракет бар жакшы. Уже мына көрсөтүп атат, моундай иштесе болот деп. Муну колдош керек. Буга тоскоолдук кылбаш керек. Колдоп дагы башка шаарларда болсо деле баштап көрүш керек. Эми дагы бир башка бир ушул теманын алкагында, ушул долбоордун алкагында жасалчу реформалар тууралуу сөз болуп атпайбы? Сиз айттыңыз, мына патрулдук милиция кайра түзүлө турган болуп атат ушул реформанын алкагында, коопсуз шаар долбоорунун алкагында деп. Ушул кайра патрулдук милицияны түзүүнүн канчалык кажети бар? Биз Касымбек мырзага сөз аталычы? Эми патрулдук милициянын азыр түзүлөт деп, ошол долбоорун ишке ашыр деп президентибиз өзү жетекчи болуп кабыл алып койду. Тилекке каршы бул өзү негизи мындай калпсыз чечим болуп калды деп айтаар элем. Анткени дегенде Кыргызстан боюнча болжолу азыр 1500 1,5 сотрудник бар да. Бул азыркы иштеп чыккан адамдардын сунушу боюнча биринчи этапта кадр маселеси чечилет дейт да. Кадрды тандап алат экен. Ошол убакта эмне 1,5 сотрудник штаттан чыгарылат да, кайра кабыл алынат. Анын көбү өтпөй калат. Анан соттук териштирүүлөр көп, арыз жазуулар ал болгон буга чейин дагы. Ошол менен анан кызыгы, анан экинчи этабы менен кайра окутабыз дейт да.
буларды биринчи деген окутуп даярдап алып туруп анан ишке ашырса болмок эле да. Анан кийин мен айтар элем, азыркы эле түзүлүш менен эле азыр эчтеке баштар элек. Азыр мисалы ошол азыркы түзүлүш менен эле бара этап менен реформа жүргүзүп, сиз азыр ГАИ системасын же жол коопсуздугу системасын оңдоп кетсе болот. Буга дагы саясий эрк керек. Болбосо мынакей МВД турат. Тиги жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалык турат. Ушулардын турган убагында коомдук бирикме жетектеген бир жумушчу топ келди дагы. Алар деген кесипкөй адамдар эмес. Бирок ошолор алды дагы ушундай даярдап коюшту да. Менимче бул дагы бул аяганда эме туура эмес чечим болуп калды. Азыр да кеч эмес. Мен дагы азыр сунуш кылар элем да. Эгерде ошону ишенip бере турган болчу болсо, ошону ишке ашыра турган кызматкерлер бар. Ушул эле түзүлүш менен ГАИ системасын тиги реформалап, анан кийин бардык жолго салып кете турган бар. Ошол себептен азыркы мунулардын тиги сунуш кылганына мен кошулбайт элем да. Ошо май кызматын реформалоо, кантип реформалаш керек? Сиз кандай кошуласыз? Кайра кайгылуу патрулдук милицияны кайра түзүш керекпи? Эң биринчи кадрларды таза адамдарды тандаш керек, ачык конкурс менен бардык коомчулуктун алдында ачык. Экинчи кылып алардын айлык шартын көбөйтүп бериш керек. Эгер айлык акысы көбөйө берсе, бул эч кандай мындан майнап чыкпайт. Анткени ошолор бир 10 миң, 15 миң айлыкка антип иштеп, таза иштебейт, анан күтсө болбойт аларды. Ошон алардын айлыгын көбөйтүп, аларга социалдык пакеттерди чечип берип, керек болсо балдарын бала бакчага да жайгаштырып, алардын проблеманы чечип, сен гана таза иштеп бер деп шарт түзүп берсем, ошондо алардан күтсөк болот. Кадр деген азыркы кадрларды таратып, кайра жаңыдан кадр топтош керек. Азыркылардын ичинен деле изилдеп туруп, ар бирин карап, иштеген ишине карап, таза иштегендерин алса болот да. Мисалы үчүн Грузиядагыдай баягы бир күндө баарын таратып, кайра жаңы топтоо. Албат, анан Грузияда ошондой кылыптыр, барып көрүп кеттик. Алар ошол айлыктары өтө жакшы, анан социалдык пакетин чечип берген да. Телефону бекер, баары бир сүйлөшөт, мисалы үчүн корпоратив. Анан балдардын бала бакчасы, мектептери баары чечилген. Бир гана сен таза иштеп бер, мамлекет сен үчүн шарт түзүп берет деп. Сиз кандай ойлойсуз? Ушу реформа туура жүрөбү? Туура жүрүп атабы бизде? Эми биздики азыр чайналуу болуп атпайбы? Бизге бул этапты өткөнбүз. Эми кайра эле ошол этапка кайра келдик да. Бул эмнени билдирип атат? Биз ушул эми кайра эле өкмөт жөнүндө сөз кылабыз. Туура эмес чечим кабыл алыптыр, анда баягы эки службаны кошуп, эми кайра жок, азыр кошуу дагы туура эмес болуп калды. Эми кайра биз патрулдук системаны мурун түзгөнбүз. Эми кайра ошого кайтып келелик деген болуп калды да. Бул чайналып атканы, стратегические решения туура эмес алынып калып атканын далилдеп атат. Бул жерде мына МВДнын ушул структурасын алалы. Бул структуранын өзүндө эле өтө көп проблема бар. Ушул эле кадр маселесин алалы, же материально-технический маселесин алалы, же айлыгын алалы. Мунун баары бир өзүнчө эле чечилбей келген маселе да. Эми бул азыркы учурда деле макул кайтып келели. Бирок ушул кайтып келгенде дагы стратегия жазылды 2 жылдык. Ошол стратегия иштейби же кагаз боюнча калабы деген маселе азыр курчуп турат. Негизи буга чейинки ушундай жакшы жазылып келген документтер кагаз жүзүндө 70% калып калып атат. 30% кичине аткарылат да. 70% калып калат. Эмне дегенде баары бир ага эч ким даяр эмес болгон. Материалдык жактан даяр эмес, каржылоо тарабынан даяр эмес. Азыр деле даяр эмеспиз. Эгер каржылоону биринчи чечип туруп, мына биз азыр киришебиз, моундай каржылоо менен, моундай булактар табылды. Бул жерден бюджет, мисалы республиканский, муну кыскартып туруп, буяка биз жиберген атабыз. Бул структура күчтүү болот. Бул структура ошол эле иштеген кишилер деле калсын. Ага деле биз каршы эмеспиз. Алардын тажрыйбасы бар дейли. Ошол эле кишилерди иштетебиз, бирок айыппулу моундай жакшы болот, айлыгы. Бирок талап дагы эми өтө жогору коюлат деп бир катуураак тартипке келилсе, бул да кичине көбүрөөк жылыш болмок. Касымбек мырза, сизге суроо жаталы, ошол мурда кайгылуу милициясы болуп түзүлгөндө ошол өзүн канчалык актаган? Эми актабаган үчүн кайра тиги жоюп жибербедиби? Бул актабаган үчүн жоюп жиберди. Азыр менин конкретный эле сунушум бар да. Мисалы азыркы эле түзүлүш менен эле биринчи кезекте маяналарын көбөйтүп, мына өзү деле президентибиз деле тиги өз сөзүндө айтты, маяналар көтөрүлүш керек деп. Экинчиден эле азыркы эле тиги бара жоопкерчиликтерин көбөйтүп, ар бир кызматкерлердин азыркы система
мисалы райондук деңгээлдеги май кызматкерлери ошо райондук милицияларга баш ийбейт дагы, түздөн облгайга жогорку республиканский гайге баш ийет. Бул 2004-2003 жылдары ушундай система болуп туруп, 1-2 жуманын ичинде кайра жоюп жиберген. Азыркы система, азыркы түзүлүш абдан туура түзүлүш. Мына ушуну колдонуп туруп эле республиканский гайдын базасында жанагы мозговой центр деп орусча айтканда ошондой кылып туруп, анан кийин Бишкек, Ош шаарларынын областтык деңгээлдегилердин баарын эле ордуна коюп туруп, кызматкерлердин маянасын көтөргөндөн кийин кызматкерлердин жоопкерчилигин арттырып туруп, андан кийин жанагы биздин урматтуу президент тиги депутатыбыз айткандай, адилеттүү, кесипкөй кызматкерлерди улам тандап эле иш реформаны жүргүзүп туруп, бул жакшынакай алып кетсе болот. Мен дагы бир жолу кайталар элем. Азыркы түзүлүш менен ишке ашырып кете турган кызматкерлер бар. Ушуну колдон чыгарбаш керек. Маяна көтөрүү менен эле маселе чечилеби? Бул биринчи шарт болуш керек. Экинчи, ошол жерде ошо иштеген коллективде дагы ошондой атмосфера түзүш керек. Коллектив өзү контроль кылып, ошол коррупцияга аралашкандарды сүткө чыгарып кое турган кылчу. Чынар айым, сиз кандай ойлойсуз? Реформалоодун кандай жолдору бар дагы ушул кызматта? Эми негизи биз мына Грузияны көп айтабыз го. Ошол Грузияны кичине туурагандай сезилип атат. Бирок баарыбыз билебиз, ошо Грузиянын реформасын өткөргөнгө ал жерде жол гана эмес, башка системанын баарын түзөй кетишкен. Бирок ошонун үчүн дагы өтө көп каржылоо болгон да ал жерде. Бизде андайдын каржылоо жок. Анан биз баары бир деле ошол Грузиянын бир мисалын туурап атабыз да. Ошон үчүн бизде эми анчалык деле чоң жыйынтык деле чыкпайт болуш керек да, бул реформадан деле. Өтө кескин түрдө. Берүүбүздүн соңунда мына жол кырсыктары боюнча да сөз кылып кетели. Ошол коопсуз шаар долбоору ишке ашса, мына жол кырсыктары токтобосо да азаят деген бир үмүт болуп атат. Бирок бул долбоор ишке ашпаган улам бизде жол кырсыктары улам күндөн күнгө көбөйүп атат. Мисалы үчүн өткөн ошо 9 ай ичинде эле биз Кыргызстан боюнча 6000ге жакын жол кырсыгы болуп, 500дөн ашуун киши бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Бул албетте кайгылуу. Мындай статистика жылдан жылга көбөйүп баратканын көрүп турабыз. Ушу жол кырсыктарын азайтуунун кандай жолдору бар дагы? Ушу коопсуз шаар долбоору эгер ишке ашпай тура берчү болсо? Бул көп структуранын иши. Мисалы, биз ойлошубуз мүмкүн, биякта таможнянын тиешеси барбы деп. Таможнянын дагы тиешеси бар. Мисалы, транспорттун саны бизде өтө көп. Ошол транспортты да мындай жөнгө салып, өкмөткө өз сунуштарын алар деле бериш керек болчу. Экология уюмдары бар. Ошол эски транспорттун баарын биз бияка алып келдик. Ошол экологияга терс таасирин берип атат, ден соолукка терс. Алар деле өз чечимдерин, сунуштарын берип турушу керек. Бул МВДнын гана жумушу эмес, албетте. Билим берүү министрлиги турат. Здравоохранение, көп тармактуу. Ошонун баары бир жумушка кеш керек да. Ошо биринчи баягы биздин айдоочулардын өздөрүнүн маданий деңгээли бийик болуш керек, билим деңгээли. Ошол жоопкерчилик баягы айдоочунун күбөлүгүн бергенде сатуудан башталып, ошодон баштап токтош керек да. Бул айым айткандай, коррупциялык элементтерди жоюш керек башынан. Анткени бизде көбүнчө жаш балдар баягы машинаны жакшы айдай алганда аварияга учурап коюп, праваны сатып алгандарчы. Ошодон башташ керек да. Себеби келип келе кайра коррупцияга такыласыз экен бул маселени деле. Касымбек мырза, айтсаңыз, сиз ошол май тармагында көп жыл иштедиңиз. Ошол жол кырсыктарынын азайтуунун кандай жолдору бар азыр бизде? Мындай көбүнчө эле билбейт да, коомчулук билбейт, биздин коомдук бирикмелер деле билбейт. Кыргыз өкмөтүнүн алдында коопсуздук камсыз боюнча комиссия бар. Ошол комиссиянын жетекчиси болуп өкмөттүн орун базары болот. Ошол комиссия иштебей турат азыр. Ошол комиссия иштеп, анын секретариаты бар. Менче ошол секретариаттар айлык алат да, азыр көп иш жүрбөйт. Демек, бул өкмөт колго алыш керек. Анткени дегенде канча деген адамдардан айрылып атабыз, канча деген чыгымдар болуп атат. Муну өкмөт алыш керек. Анткени жол коопсуздугу боюнча мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде өкмөт жоопкерчиликти алат. Ошентип жазылган мыйзамда. Ошол себептен өкмөт баштап, өкмөт колго алып туруп, анан кийин барып туруп иш жүзүнө ашырса, анан кийин барып алып туруп эметет. Мен өзүм мына азыр ушул тиги эфирден пайдаланып, мен кызматташууга чакырып кетет болчумун. Өкмөттү дагы, парламентти дагы, ушунчалык эми өмүр бою ушул системада иштеп, ушунчалык тажрыйба алгандан кийин
ушул салым кошконго мына азыр сиздер чакырып атасыздар, мына телевизорго келип баягы айтып бергиле деп. А эгерде ушундай кылып алып туруп бир өкмөт уюштурса, же болбосо президенттик аппарат уюштурса, же жогорку кеңештин бир комитети уюштурса, эмнеге болбойт? Ошентип туруп чечсе болот да. Ошол себептен мен дагы бир жолу ушу кызматташууга чакырып кайрылып кетет болчумун да. Комиссияны мен эки сөз кошо кетсем, эки сөз кошуп коеюн. Ал комиссиянын мүчөсүбүз, биз коомдук бирикме 2014-жылдан баштап. Ал комиссия чынында эле иштебегени билинбеген, бир жылда 1-2 жолу жолугат. Ал комиссиянын жыйынтыгынан чын эле майнап чыкпай атат. Секретариаты эч жактан эч жак жоюлган, анткени каражат жок ага содержать эткенге. Ошон үчүн ал жерде дагы бир нече маселе бар. Бирок комиссия иштеп атат ушул. Комиссия бар, ооба. Рахмат сиздерге, урматтуу көрөрман. Биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биз бүгүн бетме-бет талкуубузда коопсуз шаар долбоорунун тегерегинде сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.